Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн мен сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарынан Домбутадан сатыла турган 3 бөлмөлүү псо квартираны тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчимин. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Так, мен Домбутада турам. Бул көчөнүн аты болсо Масалиев көчөсү. Эски мосту бүт бардыңыздар эле билесиздер. Ушул эски посттун жанында Амир Товер аталышындагы курулуш компания куруп берген көп кабаттуу элитный дом жайгашкан. 14 кабаттан турат. Кадимкидей бүткөн, кирип жашай берсеңиздер болот. Ушул домдун алдына бара бериңиздер, маалымат беребиз. Так, достор, бул домдун алды. Бул тараптарга охрана варата орнотулат. Ошол тараптан кирип келе бересиздер. Домдун төрт тарабы Кудай буйруса тосулат экен. Бул тараптарга болсо детский площадка, скамейка, прожектор бүт бардыгы орнотулат. Домдун ылдый нөлөй рядында паркинг жана ошондой эле намазкана дагы бар. Ушуну дагы эске алыңыздар. 3 кабаты болсо торговый центр болот. Жана сатыла турган квартира болсо 1-подъездде 13-кабатта. Келдик. Бул тарапта лестница менен чыгып келе берсеңиздер болот. Кааласаңыздар, бул тарапта 2 лифт кызматта. Лифт менен дагы чыгып келе берсеңиздер болот, достор. Эми новостройкаларды билесиздер, коридорлору, подъезддери бүт бардыгы кеңири Дагы бир маалымат бере кетели. Бул коридордо ар бир квартиранын мына ушундай счетчиктери бар. Эгерде бир квартира ремонт кыла турган болуп, суусун же отоплениyaсын өчүргөнгө туура келсе, мына ушул жерден өзүнүн суусун, отоплениyaсын өчүрүп коет. Мына ушундай сонун шарттары бар. Азыр колдон келишинче толук маалымат алып берген аракет кылам. Ээсинин номери экранда жазылган. Келип көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. 3 бөлмөлүү квартира. Жалпы аянты 94-25 квадрат метр, өтө кеңиргенен. Азыркы учурда бурон эшик орнотулган. Квартиранын бир 50% отделка ремонттору бүтүп калган, ушундай эске алыңыздар. Коридорлору, прихожкалары кеңиргенен, кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Жалпы аянтын айттык. Условиялары бүт бардыгы бар, бардыгы центральный, ремонт кылып кирип жашай берсеңиздер болот. Азыркы учурда жашап атат бүт бардыгы эле. Дуалдарына шпаклевка тартылган, апбагай болуп, теп-тегиз болуп турат. Бул 1-бөлмөсү. Айнек терезелери дагы орнотулган. Электромонтаждары, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Бул жакта болсо 2-бөлмөсү, достор. Дуалдары, потолоктору шпаклевка болгон, теп-тегиз болуп, айнек терезелери орнотулган. Электромонтаждары бүткөн. Квартиранын мындай айтканда 50% отделка ремонттору бүткөн экен. Бул 3-бөлмөсү, плюс лоджиясы дагы бар. Сквозной квартира, достор. 2 тараптан тең күн тийип турат, 2 тараптан тең шамал жүгүрүп турат. Панорамный вид, шаардын бурч-бурчтары көрүнүп турат. Өтө сонун жерде жайгашкан, шаардын центринде. Бүт бардык эмне керек болсо бүт бардыгы жакын. Пешком эле барып келе берсеңиздер болот. Бул квартирада 2 санузел бар. Бул 1 санузели. Дуалдарын көрүп атасыздар, кафелдер төшөлгөн. Аппакай болуп, сонун болуп көрүнүп калат экен. Бул 1 санузели. Бул жакта болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү жайгашкан. Бөлмөлөрү кеңиргенен, потолоктору бийик. Бул тарапта болсо ата-энелердин өзүнүн мына ушундай санузели бар, достор. Отдельно. Суу түтүкчөлөрү, турбалары бүт бардыгы киргизилген. Бул ошондо 3-бөлмөсү болду. Бул жакты карай турган болсоңуздар, Домбута жак болуп калат, базар тарап. Өтө сонун экен, шаардын бурч-бурчтары көрүнүп турат экен. Документ маселесине келе турган болсок, бүт бардык документтери так, тех паспорту бар, жашлап өзү өткөрүп берет. Так, кандай маалымат берели? Бүткөн дом, документтери так, кирип жашай берсеңиздер болот. Азыркы учурда башка соседтери ремонт кылып кирип кадимкидей жашап атат экен. Ылдый тарабы торговый центр. Эмне керек болсо, ошол жактан эле алып алсаңыздар болот. Жалпы аянты 94-25 квадрат метр дедик. Ар бир квадрат метри болсо $750 бааланды. Себеп дегенде, бул квартиранын 50% ремонту, отделкасы бүткөн.
Ошол себептен баасын бир аз кымбатыраак коюптур. $750. Албетте эле кеми болот. Эгерде реальный клиент болсо, үйдүн ээси дагы реально эле жакшы эле түшүрүп берет экен. Вариант жолдору дагы бар. Ал жагын эми өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, келишип алсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик. ПСО квартираны колдон чыгарбаңыздар. Себеп дегенде, чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша өзүңүздөр каалагандай ремонт кылып аласыздар.